Ар бир айыл өкмөттө, ар бир райондо көйгөйлөр толтура. Анан кийин шаардын ичинде дагы көйгөйлөр көбөйүп атат. Анан туура эмес закондор кабыл алынып атат. Анан кийин иши кылса ушундай көйгөйлөрдүн баарынан анан кийин элдин нааразычылыгы чыгып атат. Эң негизги талап эмне болуп атат ошондо? Азыр бул жакта Кытайларга каршы деп атпайбы? Андай эмеспи? Эми бул жерде Кытайга каршы да бар. Кен байлыкка дагы каршы. Жер сатып аткан маселеси дагы, карыздагы маселе, бүт маселенин баары ушакта. Уюштуруучусу ким болуп? Бул жерде эл уюшуп атат. Бул жерде уюштуруучусу жок. Куранда деле жазылганда капыр менен бир дасторкондо отуруп тамак ичиш харам деп. А биз эмне кылып атабыз? Биз куда сөйөк болуп атабыз. Кыздарыбызды берип атабыз да. Бул эми мына тээ тилгертеден ата бабадан бери келе аткан биздин Кытайга каршы турганбыз да негизи. Азыр эмне болуп кетти? Бул Кытайлар менен биз тууган болуп калдык, куда сөйөк болуп калдык да. Ата бабабыз айткан, жээн эл болбойт, желке том болбойт. Мына ошол макалга биз азыр такалдык да, чын-чынына келгенде. Биздин кыргыз жанагы эжекелерибиз, карындаштарыбыз төрөгөн ал жээн эмес. Просто ошону айтып койгондо биз мынакей эми көрүп атабыз өзүбүз жээн ким экенин. Мына жээндер чыгып атышат Кытайдан. Кытайдан төрөлгөн бала Кытай эле чыгат. Кыргызга күйбөйт.